чайды өзүң куй деген ураанды алып чыгышты да алар мисалы үчүн. Ошого коомдо аябай тепки болду. Анан мен кызымдан сурадым, кызым, ушул урааныңарды жазбай эле койбойсуңбу? Бул уран эмне деген уран? Чайды өзүң куй деген кандай? Биздин коомдо баары бир баягы өзүнүн калыптанган көз караштары бар, чектөөлөрү бар, тыюулары бар. Эмне үчүн мен кызымды колдоп чыктым? Анткени мен аны 100%, атасы катарында 100% билем да. Мен акча таап келем, калганы менен башым оорубайт деген аталар көбүрөөктө сезилет. Эгерде ата көбүрөөк мындай деспот болсо, эркектин образын кыз ошондой көрүп алат экен да. Аталардын өзгөрүүсүн байкап атасызбы? Келинчегиме жардам берүү мен кандай бирдеңе уялуу эмес, мен азыр сыймыктанып калдым дейт. Себеп дегенде ошол үйдөгү иштерди мен жеңилдетип атам. Өспүрүмдөрдүн психологиясы жана коопсуздугу тууралуу сүйлөшүп, ата-энелер менен балдардын ортосундагы мамилени жакшыртуу максатында Эне күндөлүгү YouTube каналы назарыңыздарда. Ар бир чыгарылышта кызыктуу маектер, пайдалуу кеңештер жана тажрыйбалар сиздерди күтүп турат. Менин атым Салтанат Адылбек, саламатсыздарбы? Анда баштадык. Бүгүнкү чыгарылыш 11 октябрь эл аралык кыздар күнүнө арналат. Жана студиябыздын коногу психолог, педагог Асылбек Жооданбеков менен кыздардын тарбиясындагы атанын ролу деген темада маектешмекчибиз. Асылбек агай, саламатсызбы? Саламатсыз, кош болдук. Асылбек Жооданбеков, психолог жана билим берүү боюнча эксперт. Агартуу министрлигинин жана эл аралык долбоорлордун алкагында көп жыл иштеген адис. Ошондой эле коомдук ишмер, активист жана ырчы, кыздардын укугун көтөрүп чыккан Зеренин атасы. Эл аралык кыздар күнүнө карата Асылбек мырза менен аталардын колдоосу, кыз баланы түшүнүү жана үй бүлөдөгү жылуу мамиленин ролу тууралуу маектештик. Эл аралык кыздар күнү деген датанын өзүнүн пайда болушу эле канчалык деңгээлде маанилүү жана эмне үчүн биз ушул уулдардын күнү эмес, кыздардын күнү деп өзүнчө белгилөөгө келип калдык? Сиздин оюңуз. Акыркы 100 жылда эле мындай теңелдик да. Кыздар дагы эркектер сыяктуу эле тең укукка ээ, кесипке ээ боло алат, каалаган ишин иштей алат деген сыяктуу мындай тең укуктарга ээ болдук да. Ошондуктан дүйнөлүк коомчулук бул кыздар күнү деп белгилесек. Ал эми Кыргызстандын контекстинде ала турган болсок, азыркы күндө дагы эле бизде адамдар бар да. Кыздар төмөн турат. Кыздар биздин кызматчыбыз. Кыздар эркектердин айтканын кылыш керек. Кыздар жанагындай кабыргадан жасалган деген сыяктуу мындай түшүнүктөр бар да. Демек мунун баардыгы тең. Андан тышкары бүгүнкү күндө Кыргызстанда көрүп атабыз зордук зомбулук маселеси. Кыздарга карата зордук зомбулук, ал зордук зомбулуктун мындай бүгүнкү күндө биз психологиялык мындай жанагындай физикалык жактан кандай уруп сабаган эле алып атабыз. Ал психологиялык зордук зомбулук аябай көп да. Андан тышкары бүгүнкү күндө Кыргызстанда жанагы кыздарды билим ала албай кала турган болсо, кыздарга карата абдан көп финансылык зордулук, экономикалык зордулук деп коебуз. Ушул экономикалык зомбулуктун да түрлөрү көп да. Ошондуктан кыздар күнүн белгилеп аткандыгы бул эмне деп атат? Кыздардын укугун коргойлу. Кыздар дагы толук кандуу өссүн. Кыздардын саламаттыгы, ден соолугу, психологиясы, билими жогоруласын деген бир мындай аябай аларды акырындап мындай жогору чыгаруу эмес, алардын укугун теңөө, аларды коомдо ордун табуусуна көмөктөшүү деп билем да. Демек Кыргызстандын контекстинде 11 октябрды белгилөө бизде абдан эле актуалдуу экен. Албетте актуалдуу, өтө актуалдуу. Коомго эскертип туруу, Албетте. Бул чыгарылыш Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду менен биргеликте Агахан фонду ишке ашырып жаткан Ата менен долбоорунун алкагында чыгып жатат. Бул долбоордун максаты ушул аталардын балдардын тарбиясында катышуусун жогорулатуу жана үй милдеттерин тең бөлүштүрүү максатында ишке ашып жаткан долбоор. Жана сиз бул долбоорго дагы катыштыгыңыз бар, өзүңүз тренинг өткөрүп жүрдүңүз. Ушул долбоордун актуалдуулугу Кыргызстанда? Сөзсүз түрдө аталарды өзгөрткөнүн көрдүм да. Мисалы үчүн ошол эле былтыр биз ушул аталар менен эме кылганда, мисалы үчүн бир ата айтып атат, мисалы үчүн бул башка элем дейт да. Мен балдарга карата кандай бир деңгээлде мындай келинчегиме кандай бир деңгээлде үйдү тазалап, балдарды караш анын милдети деп өзүм сезчү элем дейт да. И ошол мезгилде аялым иштечү эле дейт. Көрдүңүзбү? Бирок азыр мен сезип калдым дейт. Көрсө ошол келинчегим алардын баарын жасоо милдеттүү эмес экен. Биз чогуу үй бүлө болгондон кийин чогуу жашашыбыз керек экен.
айрым үй жумуштарына аралашканда, балдарды тарбиялоодо, балдарды алууда, багыттоодо мен сөзсүз түрдө качышым бар экен, ордум бар экен. Мен ошону сездим, ушул долбоор мага ушуну сездирди деген эмени көрдүм да. Анан дагы бир жигит, мисалы үчүн, ушул Атбашыдагы экен. Ошол кээде эми үйгө жардам берип калат да. Келинчеги ооруп калат, балким жумушта болуп калат, же эми ар кандай жагдай, үйдө же болбосо тамак жасап атышы мүмкүн, баланы эмизип атышы мүмкүн, Ошондой убактарда дейт, кээде мисалы үчүн үйдө жардам бергенде элементарно машинеге жуулган кирди сыртка чыгып, мындай жайып койгондон уялчу элем дейт да. Азыр эми мисалы үчүн кандай бирден келди, келинчегиме жардам берүүм, мен кандай бирден уялуу эмес, мен азыр сыймыктанып калдым дейт. Себеп дегенде ошол үйдөгү иштерди мен жеңилдетип атам. Үйдө жагымдуу жагдай түзүп атам дейт. Ушул сыяктуу баягындай жөнөкөй көрүнөт, бирок бул аябай маанилүү өзгөрүштөр да. Ошондой сыяктуу бул мындай долбоорлор өтө зарыл да. Демек ушул балдарды тарбиялоо аялдын иши деген стереотиптик ойду ушу долбоор аркылуу биздин аталар жеңген экен да, Ооба да, долбоорго катышкан ошол бир канча аталар менен ошол баарлашып атып, алардын сөздөрүнөн, презентациялардан кадимкидей өзгөрүүлөрдү байкадым да. Бул эмне деген сөз? Бул кандай бир деңгээлде үй бүлө, бул жанагы үй бүлөгө бири менен кызматташуу, ээриш аркак болуу, бул баягы жөн эле жардамдашуу эмес. Бул үй бүлөдөгү гармония. Гармония деген эмне? Бирибизди түшүнүү, бирибизди аябоо. Демек бирибизди аяп мамиле кылсак, бирибизди түшүнө алсак, бирибиздин абалыбызга биз кире алсак бири-бирибиз, ошондо үй бүлөдө гармония болот. Үй бүлөдө гармония болсо, үй бүлөдө жакшы маанай болот. Сонун маанай болот. Сонун маанай балдарга таасир этет. Үй бүлөгө таасир этет. Жакындык, үй бүлөнүн ден соолугу жакшырат, мамилеси жакшырат, бунун баардыгы тең өтө маанилүү. Кыздар күнүнө карата чыгарылыш болуп аткан соң ошо кыздарды өстүрүүдө атанын орду тууралуу сүйлөшөбүз деп атпайбызбы? Бирок ошол эле маалда ошо кыздардын кадырын билүү үчүн уулдарга дагы ошондой кыздарды сыйлай турган тарбия бериши керек деп ойлойм да. Анан ал уулдарды деле өзүбүз тарбиялап ошо кызга карата мамилени биз калыптандырабыз да. Эмне үчүн биз бир эле кыздарды эмес, уулдарды дагы ушул багытта маалымат беришибиз керек, тарбиялашыбыз керек. Кээ бир учурларда мындай биздин кыргыз үй бүлөлөрүндө ушундай нерсени байкап жүрөм да. Мындай үй бүлөдө кыз көпчүлүк учурда мындай кызматчы катарында кабылданып калган учурлар бар да. Үйдө баардыгы чай ичсе кыз тазалаш керек. Үйдө мисалы үчүн жанагындай үйдө жыйнаштырууда да кыз кылыш керек. Көпчүлүк учурда мындай эркектин ролун, эркекти деле мындай жогору чыгарып алабыз да. Же болбосо кыздарга көбүрөөк тыюулар салабыз. Кыздарга көбүрөөк кандай бир деңгээлде талаптарды коебуз да. Бул эми кээ бир учурда биздин коомдо мындай сынды жаратышы мүмкүн. Албетте кыздарга тыйыш керек деп. Жок, кыздарга бүгүнкү күндө тыюу эмес көбүрөөк. Дагы көбүрөөк колдоо керек. Түшүнүү керек. Ошондуктан кыз бала болобу, эркек бала, албетте ал биринин ролу бар үйдө, өзүнүн жолу бар. Эме өзүнүн баягындай эки башка жыныстын өкүлү, бирок ошол эле мезгилде кандай бир деңгээлде ошол кыз балага кандай талап коюп, кыз балага кандай бир дегенде биз өзүбүз мындай багыттай турган болсок, эркек баланы да андан кем эмес жоопкерчиликке, бири-бирине кам көрүүгө, жыйнактуу болууга, өзүнүн булгаган нерселерин, же болбосо элементарно тамак ичкенден кийин өзүнүн чынларын алып машинага же болбосо тиги жууп коюуга, салып коюуга, ушундай нерсени кыз кандай үйрөнсө, эркек бала да үйрөнүш керек. Кээ бир учурда биз кандай бир деңгээлде баягы мисалы үчүн бир канча үй бүлөнүн мүчөсү болсо, кыздар болсо же аял кишиге ошого жүктөп койгон учурлар бар. Бул биздин артыкчылыгыбыз эмес, бул мактана турган нерсе эмес, бул биздин кемчилигибиз. Натыйжада кыз баягы үй кызматчысы катарында калып атат. Ал окуусунан калып калып атат, жетишпей калган учурлар бар. Кандай бир деңгээлде өзүн кем сезип калган учурлар бар. Ошондуктан биз кыздарды дагы, балдарды дагы жанагындай турмуштук көндүмдөрдү да чыкары, андан чыкары жана окууда, ишмердүүлүктө, турууда, өзүнө ишенүүдө, жоопкерчилик алуу, ушул багыттарда биз аларды бирдей тарбиялап, кандай бир деңгээлде мындай учурушубуз керек да. Кыз, эркек кандай канат байлап учса, кыздар дагы андан бийик учканга мындай даярдашыбыз керек. Ал үчүн эмне? Ишеним керек, колдоо керек, багыттоо керек, өзүн өзү табуусуна жардам беришибиз керек да. Мен ошо өзүмдүн жеке тажрыйбамды дагы бөлүшүп кетейин дедим сиз менен. Буга чейин мен балдары кичирээк кезинде кыздан талап койчумун. Мени кандай тарбияласа ошондой эле кызга көбүрөөк талап коюп, анан эмнеге мен деген суроосуна кызымдын
анткени сен кызсың депчүмүн да. Мен ошентип айтчумун, өзүм ошо эл аралык уюмдар менен иштешип жүрүп, өзүм журналистикада жүрүп, ушул теманы чалдырып жүрүп, мен ошентип айткан учурларым болгон. Уулум телевизор көрүп жатат, мультфильмди, кызымды бир нерсеге жумшаган учурларым болгон да. Анан мен гендердик адис менен маек курдум, ошол макала дайындап, анан баардыгын түшүнгөн соң, анан мен тарбиядагы өзүмдүн ыгмаларымды өзгөртүп, сен да жасайсың, тең бөлүшөсүңөр, экөөң тең жасайсыңар, сен баягы кезектешип, бул эркектики, бул кыздыкы деген жок, кезектешип жасайсыңар деп үй окоттарына экөөнү бирдей жумшап баштадым да. Ошондо кызымдыкы дагы мындай адилетсиздик жок сыяктуу, мындай баягы кашылыктары дагы азайды. Анан өзүм дагы ушундай деле туура турбайбы, баягы биздин тарбиядан эмес, азыркылардыкы башкача экен, жакшы экен деп ойлодум да. Анан ушул сыяктуу сиздин дагы тажрыйбаңызда кандай учурлар бар ушу кызды өстүрүүдө, кызды чоңойтууда, кандай ыкмаларды колдонобуз? Өзү жанагы үйдө жана оокаттарды бөлүштүрүү, жумуштарды бөлүштүрүү бул бир чети акыйкаттык да. Анан бир чети ошол эркекке да пайда. Эркек жатып ичер болбош керек да, бала. Бала баарын тең апам кылат, же болбосо эжем кылат, же болбосо карындашым кылат деп отурбаш керек да. Демек ошол балада үйдө өзүнө жоопкерчилик пайда болсо, бул эң негизги сепарация болчу. Сепарация деп атпайбызбы, илимий термин бар го. Бул кандай бала өзүнүн жүрүм турумуна, тамак ашына, элементарный окуусунда жоопкерчилик алганга үйрөнөт биринчиден. Көрдүңүздөрбү? Демек балага дагы кызга дагы ишти мындай бөлүштүрүү, өзүнүн курагына карата, мүмкүнчүлүгүнө карата бөлүштүрүү, бул биринчи кезекте аларга жардам. Бул жашоого даярданышы да алардын. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биздин үйдө деле, мисалы үчүн мен бир кыз, эки уулум бар. Мындай кызым улуусу да. Анан албетте үйдө баягы биз көбүрөөк апасы экөөбүз мындай азыр ойлонуп калсак, мындай балдарга көбүрөөк оорундук келтирбей, албетте балдар жумуш кылчу. Албетте балдар жыйначы, жардам берет. Бирок кандай бир деңгээлде мындай кээ бир айрым нерселерди биз өзүбүз кылып койгон учурлар бар да. Бир учурду байкап атабыз да, балабыз кичирээк. Анан мен келинчегим жалал абадтан болот. Анан жалал абадка барсак, анан уулум кичирээк, анан апасын жумшап калыптыр. Апа суу берип коюңузчу деп жумшап калыптыр да. Эми ал баягы өзү алып ала турган курак да, бирок баягы мындай тапчанда отурган экен да. Анан жалал абадтагы менин кайнелерим таң калып атпайбы? Биз балдар жумшасак, булар апасын жумшайт турбайбы депчи. Көрдүңүздөрбү? Эми бул элементарный нерсе, мисалы үчүн. Кимге ыңгайлуу болсо ошо жасап кое бериш керек да. Кандай бир деңгээлде ишти бөлүштүрүү эмес. Эң негизги нерсеси түшүнүү менен бири бирибизге мамиле кылуу да. Анан кээ бир учурда мындай болуп атпайбы, кээде мындай үйдөгү чарба жумуштарын биз трагедияга айландырып атабыз. Чоң жумушка айландырып атабыз да. Ошондуктан ал кандай бир деңгээлде үйдөгү чарба жумуштары бул мындай баш оорута турган маселе болбош керек да. Мисалы үчүн биздин үйдө ушундай болчу, мисалы үчүн 6 демалыш күндөрү биз экөөбүз тең иштегендиктен уборка үйдө тазалап. Ар бирибиз, ошонун ичинде мен дагы эгер үйдө болуп калсам жардам берген учурлар болгон. Жардам бересиң, баары. Балдар дагы баары жардам берет. Ушундай сыяктуу мындай бөлүштүрүү, бул бир эле адамдын, апаңардын, же болбосо кызымдын, же болбосо тиги анын эле иши эмес. Бул баарыңардын ишиңер. Үй таза болуп турса, баарыңарга жакшы, ыңгайлуу. Ошондуктан кээ бир учурларда мындай биргелешип, акылдашып аткарган иш өтө сонун да. Кайсы учурдан баштап өзүңүздүн ордуңузду сезип баштадыңыз? Кандай ыкмаларды колдондуңуз? Эми мен кызым Зере кызым азыр мына 26-га чыгып калды, бачча кызым. Анан кичинекейинен эле кызыма кичине мамиле болчумун. Кызым жаңы төрөлгөндөн кийин мен чет мамлекетке окууга кетип калдым бир канча убакыттан кийин. Анан бир 7-8 ай болгондо келдим. Келсем кызым тааныбай калды мени. Кичине кыз да тааныбай. Анан бирок ошол кызым кичине кезден баштап эле, мисалы үчүн ошол эми сырттан келсең тааныбай калса эстесин, шок болосуң да, атасынан. Бирок жакшы мамиле кылып, анан кызым менен жакын болуп кеттик. Анан кызым менен өтө жакындык менин оюмча кичине чоңое баштаганда башталды да. Кызым 1-класска окугандан баштап көбүрөөк мени менен болуп калды. Эмне себептен? Себеп дегенде мен тиги Борбордун централдык бөлүмүндө Кыргыз билим академиясында иштеши элем ал жерде. Анан ал жерде болсо биз как раз азыркы Кыргыз патенттин имаратында турчу элек. Кызымды 24-мектепке бердим, жакын мага. Апасы уулум болсо жалда бала бакчага барат, апасы жалда иштейт. Эртең менен уулумду жетелеп кетет апасы. Мен кызымды жетелеп кетем. Квартирада турабыз ал кезде.
Анан кийин мен кыз менен көбүрөөк болуп калдым. Эмне себептен? Мисалы эртең менен жетелеп келем. Сабак өтүштө баштаса менин кабинетимде отурат. Андан кийин ортодо балажан бар, балажанга алып барам. Музыкалык мектепке алып барам. Белки базарга алып чыгып бир нерсе алып берем. Кыскасы көбүрөөк кыз менен баарлашып, ошол башталгыч класста көбүрөөк менен болуп калды. Бул азыр ойлосом, өткөндө да кызым айтып атат, бул жакшы болгон экен да, себеп дегенде. Себеп дегенде атанын ордусунда экен да, жана кыз баланы өзгөчө балдарды социалдаштыруу, дүйнө таанытуу, көбүрөөк дүйнө жөнүндө маалымат берүү. Бул көбүрөөк атага таандык нерсе экен да. Апасы көбүрөөк жана коопсуздук, эмоционалдык жагымдык сыяктуу бир баягы нерселерге көбүрөөк эме кылат да, мындай кооруп тигинтип мынтип, вот кийин мен адис катарында да ошону түшүндүм. Анан көбүрөөк менин таасирим көбүрөөк ошондо болгон экен да. Ошо башталгыч класста кызым менен көбүрөөк болуп калдым. Андан кийин азыр мисалы үчүн өзүм да эстейм, ана кызымдын айтышынча апасы кичине талапчыл эле да кызыма. Үйдө талапчыл, көбүрөөк мындай талап коюп, баягы түштүктөн болот да. Все-таки мындай кичине катуураак кармаш керек да. Анда бирок мен эркин тарбиялоону талап кылчумун да. Көбүрөөк эркиндик берип, көбүрөөк өзүнө жоопкерчилик. Кызым сен өзүң жасай аласың. Сен сураса кызым өзүң ойлончу, өзүң пикириңди айт кана. Жөн эле баягы жардам бере бересиң, пикириңди айт. Сен өзүң жасап көрчү. Сен өзүң версияңды айтып көрчү, андан кийин мен кылайын. Деген сыяктуу нерселер менен кызым менен көбүрөөк болду да. Анан кызым ушуну да азыр аябай баса бергилейт да. Себеп дегенде бул кандай бир деңгээл мен ушул өз алдынчалыкка үйрөткөн экен. Жоопкерчиликке үйрөткөн экен депчи. Вот именно жанагы сепарациянын башталышы. Ошо сепарациянын башталышы как раз ушул төрөлгөндөн башталат экен да. Кичинекейинен жана бала эненин атасынын колун түртүп калат го. Өзүм жейин деп. Өзүм басам. Мунун баары как раз сепарациянын башталышы да. Ошол улам жаш өйдөргөн сайын ошол күчөп отурат да. Демек, ошол атанын орду дүйнө менен тааныштыруу, дүйнөдөгү ордун табууга байланыштуу. Көбүрөөк ошо социалдаштыруу, коомчулук менен таанытуу, өзүн алып жүрүү баягы кандай бир деңгээлде, балага как раз ишеним берүү, ушул сыяктуу нерселердин баардыгы көбүрөөк атадан келет да. Азыркы агартуу министри Догдургүл Шашаевна дагы баягы маектеринде айтып калганын билем. Атамма жакын элем, атам мага ишенчү. Анан ушул атасына жакын кыздар келечекте абдан чоң бийиктиктерге, чоң баягы өзү кыялданган нерсесине жетүүгө көбүрөөк шарт түзүлөт экен деп айтканы бар да. Спортчу кыздарыбыз деле мисалы спортто атасы колдогон. Ошол сыяктуу демек атанын камкордугун, колдоосун көргөн кыз келечекте өзүн корголгонун сезет экен. Туура. Бул жерде атанын көп түрү бар да. Эгерде бүгүнкү күндө абдан талапчыл аталар бар да. Же болбосо гиперопека кылган аталар бар. Мисалы аларды жылдырбайт, тигиндей мындай чечимдин баарын өзү кабыл алат. Же болбосо кээ бир учурларда ушундай аталар бар, мисалы үчүн баягы эртең менен кетет, кечинде келет. Же болбосо үйдө болсо деле, ата үйдө болсо деле, бала менен кыз менен ортосундагы эмоционалдык байланыш жок. Сапаттуу бир байланыш жок да. Ошондуктан жанагы кээ бир учурда биздин ата-энелер айтып калат да баягы. Мен дайым эле балам менен бирге болдум дейт да. Анан өзүңүздү ар бириңиздер өзүңүздөр балаңыз менен кечке бирге болуңуз. Бир канча убакытта балаңызга бөлдүңүз? Сапаттуу бөлдүңүз. Ошо балаңыз менен убакыт телефондо отурдуңузбу? Же болбосо тиричилик менен алек болдуңузбу? Же болбосо именно ошол убакыттарда бир нерсе түшкө чейин, түштөн кийин белгилүү бир убакыт белгилеп, бала менен сапаттуу убакыт өткөздүңүзбү? Бала менен сапаттуу убакыт өткөзүү деген эмне бул? Бала менен сапаттуу убакыт өткөзүү деген сөз ошол баланы өнүктүрө турган оюндарды ойноо, көнүгүүлөр жазуу, сабак жасоо, маектешүү, бир жерге баруу, мунун баардыгы тең жанагы бала менен сапаттуу убакыт өткөзүүгө байланышкан. Ошондуктан кээ бир учурда бар да, кээ бир ата-энелер баягы мындай бала менен кадалып жүрөт, бирок экөө башка. Сапаттуу жөн эле убакыт өткөзүү. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул абдан маанилүү да. Өтө маанилүү. Ошондуктан именно кандай бир деңгээлде жанагы лидерлердин, бул илимде дагы аныкталды, лидер кыздардын аталары көбүрөөк кызга эркиндик берет. Өз алдынчалыкка үйрөтөт, жоопкерчилик алууга үйрөтөт, багыттайт, өзүн таануусуна көмөкчү болот да. Дал ушундай учурларда ушул кыздар лидер болот да. Ошондуктан атанын түрлөрүн белгилеп кетишибиз керек да. Мен байкашымча сиз айткан түрлөрдөн жанагы финансылык жактан каржылоо менин милдетим, финансылык жактан каржылоо мен акча таап келем, калганы менин башым оорубайт деген аталар көбүрөөктөй сезилет да. Ошолорго сиз кандай кеңеш берет элеңиз, аларга таасир этчү сөзүңүз бар болсо? Мисалы үчүн мындай да, кээ бир учурда мында мурункундай алсак, мурунку азыр жанагы урбанизация процесси жүрүп атат азыр, шаарлашып кеттик да.
Анан мурун айыл жеринде мурунку баягымдан 50 жыл 100 жыл мурунку жашообузда ооба ата менен эненин ролу мындай аябай мындай кескин бөлүнгөн да. Эне көбүрөөк үйдө болгон, ата көбүрөөк талаада болгон, эшикте болгон, заводдо болгон, келери кечке же болсо мал баккан, туурабы? Азыр эми шаарлашуу процессинде ролдор дагы мындай өзгөрдү да, өзгөрүүгө учурады да. Эртең менен атасы деле жумушка кетет, апасы деле жумушка кетет. Тырмалаңдап экөө тең жүрөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө эгерде эне эле үйдө отуруп калган болсо, кээ бир үйлөрдө эгерде эне өзү каалап, өзүнүн чечими менен мен балдарды тарбиялашым керек деп үйдө отуруп калган болсо, эгерде ошол аң сезимдүү чечим болсо, бул аябай сонун. Анткени эмне? Эне көбүрөөк болот убактын. Ошол именно жанагы мен айткан сапаттуу убакыт өткөзө алса. Ошол чечимди же мажбур эмес, билими жок болгондугу үчүн эмес, же болбосо баягы ишке орношо албагандыгы үчүн эмес, ошону өзү тандап, же болбосо кээ бир үйлөрдө ушундай болуп атпайбы, мисалы үчүн жолдоштор иштебей деп уруксат берип коюп атат. Бул да жаңылыш нерсе да. Ал жакшы эффективдүү болбойт да. Эгерде ошондой жана мажбур отуруп калса, бул эффективдүү болбойт. Эгерде өзү тандап, ошол жолду белгилүү, мисалы үчүн балам 3 жашка чыкканга чейин, 5 жашка чыкканга чейин, же болбосо мектепке барганга чейин мен балдарым менен болоп, баламды өнүктүрөм деп калып атса, өтө сонун нерсе. Ошону жасаса. Ал эми жанагындай кээ бир учурларда жанагындай эркектер гана иштеп үйдө, анан аялдар үйдө мажбур отуруп, анан эркек аны кадыр колкоо кылып, кээ бир учурда мен таап атам, давай мына кылды мен, болду деп кандай бирден келди ошол үйдөн өзүн хан сезе турган болсо, бул дагы мындай менин оюмча мындай жакшы көрүнүш эмес да. Бул мындай аң сезимдүү атанын, аң сезимдүү апанын кыла турган иши эмес. Ошондуктан эне үйдө мажбур отурбаш керек. Эгерде баланы тарбиялоо үчүн ошол аң сезимдүү отурса, бул аябай сонун нерсе. Азыркы коомубузда аталардын өзгөрүүсүн байкап атасызбы? Эми мен абдан көп байкап атам. Бул жерде бир жактуу мындай бир канча мындай мисалдар менен келтирсе болот да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө эми шаар менен айыл аралашып калды бүгүнкү күндө. Шаарда деле, айылда деле азыр шаардагыдай шарт. Ысык суубуз да суусу бар, суюнан чыгат. Жанагындай тиричилик техникалары баары тең бар. 24 саат интернеттери бар, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр жашоо. Эми абдан эле баягы мындай интернет жетишсиз, жарык жетишсиз, бир мындай аябай тоолуу айылдар эле болбосо, Кудайга шүгүр болуп калды. Анан ошол мезгилде мындай кээ бир аталардын мындай аябай аң сезимдүү мамиле кылып, өзүн үйрөнүп, өзүңүз айткандай жана тренингтерге барып, тренингтерге барбаса дагы интернет ачып окуп, ошол мектептеги барганда жанагындай ата энелер боюнча иш-чараларга катышкан ата энелер аябай көп бар. Булар өзгөрүп, кадимкидей кандай бирден келе балдарга болгон мамилесин өзгөртүп атат, үйрөнүп атат. Демек, ата эне бул баягы жана кесип сыяктуу эле үйрөнүлө турган нерсе да. Мен өзүм педагогмун. Мен кандай бирден келе ошол баягы балдар төрөлгөндө эле мен уже биз келинчегим дагы мен дагы педагогмун. Анан көбүрөөк баягы педагог катарында көбүрөөк мен мугалимдерге сабак берип калдым да. Ошол кесиптик чеберчиликтик жогорулатуу институтунда иштеп калдым, көбүрөөк мугалимдерге сабак берип калдым, педагогиканы окудум, мисалы үчүн Жан-Жак Руссодон баштап, Песталоцци жана башка, мисалы үчүн азыркы Дю, мисалы үчүн Говард Гарни сыяктуу, мисалы үчүн Выгодский сыяктуу адистерди окуп, анан көбүрөөк мугалимдерге бересиң да. Анан мугалимдерге берип атып, эң менин негизги принцибим ушул да. Эгерде мугалим, мен өзүм мугалиммин, бирок балдарга менин көңүлүм мындай убактым жетпей калды, балдарымды жакшы тарбиялай албай калдым деген мугалим бул начар мугалим да. Демек, мыкты мугалим бул биринчи кезекте өзүнүн балдарына туура мамиле кылганды үйрөнүш керек. Өзү башкаларга айткан нерсесин жасаш керек да. Анан албетте жанагындай ушундай таасирлендим. Сөзсүз түрдө анан мен раматылык атам ушу ковидте өтүп кетти. Мындай абдан мындай мурза чалыш адам да, мындай баягы конструктивдүү. Мисалы үчүн мен ушу эсимде жок, кухняга кирип чай коюп ичкеничи. Ошондой баягы мурза чалыш, салтты аябай сактаган, санжыра мындай адам эле да. Анан бирок ошол эле мезгилде аябай жакшы сапаттары бар эле мындай. Шаарлыгы, абдан кандай бирден келде мындай өзүн алып жүрүүсү, майда нерселерди мындай такыр эле мындай киргишпейт майда нерселерге. Ушундай сыяктуу абдан бир мени таң калтырган мындай өрнөктүү сапаттары бар эле да. Атамдан мен ошол сапаттарын алдым да. Ошондой бир сапаттарын алдым. Бирок кандай бирден келди? Балдарды тарбиялоодо, мисалы үчүн ал киши келиндер менен сүйлөшпөйт эле.
келиндер менен сүйлөшпөйт эле. Келиндер ал кишини көрүшкөндө качат эле да, качып туруш керек да. Ошондой бул строгий бир эмеси бар болчу. Көрдүңүздөр? Демек ал ошондой баягы союз мезгилинде көп тарыхый китептерди көп окуп ошондой болуп калган да. Анан албетте кандайдыр келе атамдын бул мамилеси мени мындай деп ойлондурду. А бирок баягы өзүм билим алып, чоңоюп, өз алдынча болгондон кийин деп түшүнө баштадым да. Анын орду мындай экен. Мындай дагы варианттар бар деген сыяктуу кандайдыр деңгээлде андан сөзсүз түрдө атамдан жакшы нерселерди алдык. Бирок андан дагы кандайдыр деңгээлде өзүң өздөштүрүп, улам кийинки муун жакшы болушубуз керек да. Биз мурунку муундан дагы жакшыраак болушубуз керек да. Дагы көбүрөөк билимдүү болушубуз керек. Себеби дегенде маалымат көп, туурабы? Анан көбүрөөк ошондой сыяктуу нерселерди көбүрөөк мындай жасадык да. Ошондуктан Рамазылык атама рахмат, өтө көп мындай таасир алдык. Биз андан көп көп балалуу үй бүлөнүн мисалы үчүн мүчөсүбүз. Ошондуктан мисалы үчүн биз баягы айылдөөстүк. Көп маселени алдык. Анан шаарга келип иштеп калдык, биякта жашап калдык. Анан өзгөчө мындай бул маалымат, билим, китеп, кесиптер менен тажрыйба алмашуу, ондогон тренингдер, мунун баардыгы тең сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин берет да. Сиз ушул кызыңыз Зере тууралуу эркин элдин эркин ойлонгон кызы деп сыпаттаган сөзүңүз бар. Эркин ойлонгон кыз биздин коомдо канчалык деңгээлде өзүн жакшы сезе алат, бактылуу сезе алат? Биздин коомдо баары бир баягы өзүнүн калыптанган көз караштары бар, чектөөлөрү бар, тыюулары бар. Азыркы шартта албетте мындай менин оюмча кээ бир учурларда мындай кысынып калган учурлар бар. Себеби коом эмне дейт деген пикир да бизде күчтүү да. Бирок эгерде биздин жасаган аракет ошол кыздын мисалы үчүн ошол менен кыздын Зере кызымдын жасаган аракети мыйзам бузбаса, коомго бүлүк салбаса, эң негизги нерсеси бирөөнө зыян кылбаса, бул туура аракет деп эсептейм. Ошондуктан жанагы көпчүлүк учурда, кээ бир учурда да мындай дагы эле болсо, биздин коом ушуну айтып коюшубуз керек да. Биздин коомдо мындай мен педагог катарында кандай бир деңгээлде түшүнбөгөн адамдар бар да. Ошолорго айтып койгум келет да. Мен кызым менен сыймыктанам. Эч бир анын аракетине, жасаган иштерине мындай кандай бир деңгээлде бир терс нерсе, уяла турган нерсе көрбөйм да. Көрдүңүзбү? Бул аябай маанилүү нерсе. Себеп дегенде ал өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн жолу бар, өзүнүн турмуштук позициясы бар. Анан эң негизги нерсеси мыйзамды сактаган, өзүнүн келечегине, максатына карата умтулган кыз да. Ошондуктан Зере кызым менен биринчиден сыймыктанам да. Анан эркин кыз эркин боло алат. Анан мисалы үчүн ошол азыр баягы жана феминист кыздар менен жүрүп атпайбы? Ашыра жанагындай феминисттер деп кээде алардын жанагы ураандары чыкпадыбы? Мисалы үчүн чайды өзүң куй деген ураанды алып чыгышты да алар мисалы үчүн. Ошого коомдо аябай тепки болду. Анан мен кызымдан сурадым: "Кызым, ушул урааныңарды жазбай эле койбойсуңбу? Бул ураан эмне деген уран? Чайды өзүң куй деген кандай?" деп сурап калсам, ал эмне көрдүңүздөр? Мисалы үчүн бүгүнкү социалдык тармакта элди муну түшүндүрүү үчүн кыздын ордун белгилеш үчүн айтылган нерсе дейт ата бул дейт. Бул эмне? Жөн эле кандай бир деңгээлде бизге окуп бергиле. Биздин окуубуз тейлеп атат десең, анда эч ким маселе кылбайт дейт. Бирок кандай бир деңгээлде эмне болду? Жанагындай ураанда чыгып болгондо шок болушту. Самом деле кызым, үйдө конок келген учурда, үйгө барган учурда, башка учурда чайды куят өзү эле. Даярдайт, кадимкидей эле эме кылат. Бирок бул кандай десең, көрдүңүзбү, бир ыкма. Коомдун көңүлүн бул нерсеге кыздардын ордуна бурдуруу үчүн ыкма. Алар жанагы досторунан деле байкайм да. Ал такыр эле кандай бир деңгээлде жанагы бир ураандардай нерсе эмес. Ал бул коомдун кандай бир көңүлүн булдуруш үчүн бир ыкма болуп атат. Көрдүңүзбү? Ошондуктан баягы феминисттер тигиндей жанагындай бир жүрөк түшүрө турган ураан чакырып койсо эле түшүнбөш керек. Булар ошондой экен. Жок, алар андай эмес. Алар просто укугун билет, шартын билет, просто мыйзамдуулукту, түшүнүүчүлүктү, акыйкат мамилени талап кылып атат да. Биз ошону түшүнүшүбүз керек да. Мен аны жүрөм турум билем да. Эмне үчүн мен кызымды колдоп чыктым? Анткени мен аны 100%, атасы катарында 100% билем да. Жасаган ишин, көңүлүн, изденүүсүн, көрдүңүзбү? Ошондуктан атанын орду бул жерде ошол. Демек биз баланы билебиз да. Кээ бир учурда кандай бир деңгээлде кээ бир билбей эле күнөөлөгөндө кандай бир деңгээлде ал ар кандай кычыктарды таба берсе болот. Бирок анын мотиви кандай? Эмнени бергиси келип атат? Түшүнгөн адам түшүнүп алат да. Атанын тарбиясы менен эненин таасиринин айырмачылыгына да токтолуп кетсеңиз. Эми мен жогоруда айтып кетпедимби? Эне көбүрөөк мындай баягы албетте баягы биздин укугубуз бир болуп,
бир укуктуу жаран болгон менен баягы бир өзүбүздүн психологиялык эмоционалдык абалыбыз боюнча эки башка экенбиз да, туурабы? Ошондуктан эне көбүрөөк мындай коргоого алат. Мисалы үчүн мен балдарымдын энесинен дагы байкап калам да, мындай коргоого алып, тиги кызым 26-га чыгып калса эле, уурум мисалы үчүн 23-24-кө чыгып калды. Баары бир деле баягы эме кылып, көзөмөлдөп, тигини кылдыңбы, муну кылдыңбы? Мен айтам, жайына кой, жайына кой. Көрөсүңүз, энеде баары мындай камкордук, чакан нерселерге мындай кандай бир деңгээлде көзөмөлдөө, опека деп коебуз го, ушул нерсе көбүрөөк күчтүү да, ата катарында менин ордум эмне болду аларга? Көбүрөөк мындай маалымат берүү, багыттоо, мисалы үчүн кандай бир деңгээлде дүйнөнү таанытуу, мисалы үчүн кандай элементарный кандай бир деңгээлде мындай кесиптер жөнүндө, мамиле жөнүндө, коомдогу көбүрөөк мындай сыртка жүргөндө музейге барып калабызбы, же бир конокко барып калабызбы, же болбосо бир жерде сейилдеп жүрөбүзбү, мындай көбүрөөк ошол жөнүндө көбүрөөк маалымат берчүмүн да мен. Көбүрөөк маалымат берип, мындай дүйнө таанымын кеңейткенге көбүрөөк аракет кыласың да. Анан көпчүлүк учурда бул эми баягы балдар өскөн менен болот. Кичинекей кезинде көпчүлүк учурда эне мындай да, эненин сүйүүсү балага жан дили менен бүтөт да. Эне 9 ай көтөрдү, анан ошол өзүнүн жан дүйнөсүнөн чыккан кыз баланы эне ушундай сүйөт да. Ата менен баланын мамилесинде жанагы ата кайсы убакта мисалы үчүн көбүрөөк бала чоңоюп келатканда, жумуштан келсе ата деп тосуп алса, ошондон баштап ата элжирей баштайт экен да. Ошондон баштап кандай бир деңгээлде ата менен баланын мамилеси пайда боло баштайт да, көрдүңүздарбы? Эненики жан дүйнөдөн бүткөн да. Ушун менен да өзгөчөлүк деп айтсак болот. Үйдө кандай мамиле болсо, атынын орду кандай болсо, бул балдар ошону копиялайт экен да баары бирчи. Ошондуктан баягы кыз ошол турмуштун тандоодо өз жолун табууда сөзсүз түрдө атасына окшош копияны издейт дейт да. Эмне себептен кээ бир аталар бар да, мисалы үчүн энесине жаман мамиле кылат. Элементарный, мисалы үчүн ата эне мисалы үчүн кызына жакшы мамиле кылат, бирок энесине жаман мамиле кылат. Ушундай аталар бар да, мисалы үчүн. Анткени баягы үйдө гармония жок, же болбосо бири-бирине жакпайт, жанагындай мажбур үйлөнүп калган, же болбосо мажбур жашап жүрөт, ушундай сыяктуу нерселер бар да. Натыйжада ошол үйдөгү акыйкатсыз мамилени кыз көрөт да. Эгерде ата көбүрөөк мындай деспот болсо, бир аз калпайтып койсо, үйдө туура эмес мамиле кылса, анын баарын копиялайт экен да. Эркектин образын кыз ошондой көрүп алат экен да. Эркектин образын ошондой көрүп алат. Демек, ата кандай болсо, мисалы үчүн ата жанагындай көбүрөөк зордуксуз, зомбулукчул болсо дагы, кээ бир кыздардын ошол зордук, зомбулукчул эркектерди тандап алгандыгы ошондон да. Себеп дегенде, ал эркектин образын ошондой көргөн, ошондой болот турбайбы деп сиңип калган да. Ошондуктан ар бир ата ойлонушубуз керек. Демек, эгерде кызым бактылуу болосун десе, биз кызымдын энесин бактылуу кылышыбыз керек. Кызыбыздын энесин бактылуу кылсак, үйдөгү гармонияны биз камсыз кыла алсак, бул сөзсүз түрдө балдарга өтөт. Бала да ошондой гармониялуу, өзүн өзү түшүнгөн адамды издейт да. Ошондуктан бул жерде атанын орду, атанын өзү менен өзү гармонияда болгондугу, мындай бул өтө маанилүү. Эгерде адам өзү менен өзү гармонияда болсо, демек үйдөгү гармонияны түзө алат. Балдар менен дагы, жубайы менен дагы жакшы мамиле түзөт. Ошону көргөн кыз сөзсүз түрдө келечекте ошондой гармониялуу, сүйүүгө толгон, акыйкат мамиле болгон чөйрөнү издейт да. Ошондуктан эгерде биздин анан кээ бир учурда мындай болуп атпайбы, кээ бир кыздарыбызды биз аябай мындай басып коюп атабыз. Өзүнө ишеними аябай төмөн болуп калып атат. Кээде үй кызматчысы катары эле кабылданып калып атат. Илежби турмушка чыгыш керек деген кыздарыбыз бар да. Мунун баардыгы тең жана үйдө мамиледе. Демек, эмне кылып коет? Кызды басып отуруп, жанагындай кызматчы кылып сыяктуу кылып атканбыз дагы, кыз менин ордум просто үйдө турбайбы? Үй жумуштарын кылышым керек турбайбы? Бала төрөп беришим керек турбайбы деген кабылдап калат да. Ошондуктан кыз дагы ал жанагы бала төрөп берүү, үйдөгү кандай бир деген уютту камсыз кылуу, ал сөзсүз түрдө боло турган нерсе. Бул баягы мындай боло турган нерсе. Бул чарбалык нерселер. Ал эми жанагындай өзүн өзү реализациялоо, өзүн өзү табуу, өзүнө туруу, өзүнүн максат коюп ошого жете билүүнү сөзсүз түрдө бул ата эне сөзсүз түрдө үйрөтүш керек да. Катары менен кыз төрөлсө, кийинки дагы бир кыз төрөлүп калган атасы үчүн баягы бир каап деген бир кейүүгө алып келет да. Ошол кызга канчалык таасир этиши мүмкүн деп ойлойсуз? Жана аталардын ушул жалаң гана эркек тукумулоочу, мага эркек төрөлүшү керек деген пикирине сиздин оюңуз кандай? Биринчиден аталарга айтып коюшум керек. Бүгүнкү күндө
генетика илими, медицина аныктады да. Кандай бир деңгээлде кыз болуп калыш же эркек болуп калышы бул атага гана байланыштуу экен. Ошол генди, ошол хромосомду демек ким берет? Эркек берет экен да. Ошондуктан урматтуу эркектер, эгерде жалаң гана кыз төрөлүп калса, сиз келинчегиңизди кетип күнөөлөбөңүздөр. Бул медицина муну аныктады. Буну адабияттардан карап көрүңүздөр, Анан кыргыз коомунда эми азыр жоголуп баратат, мындай аң сезимдүү аталарды жоголуп баратат. Бирок дагы эле болсо бул эме бар да. Кыз төрөлүп калса, баягы аялын күнөөлөп, башка аял алам дейт, кээ бир ар жоктор ушундай чыгат, кандай бир деңгээлде, Анан жанагы ар кандай аттарды коюшат. Ушундай сыяктуу пикирлер бар. Бул эми бул жаңылыштык экен да. Бир чети кээ бир адамдар түшүнүп кабылдап калды. Бул Кудайдын бергени деп кабылдап калды. Бул аябай дурус нерсе, туура нерсе. Ошондуктан кыз болобу, бала болобу, бүгүнкү күндө кандай бир деңгээлде биз мындай ошол төрөлгөнүнө биз ыраазы болушубуз керек. Ошол балага биз жаратууга себепчи болдукпу аны, себепкер болдукпу? Демек биз аларды сүйүү менен, ушундай кандай бир деңгээлде мындай жоопкерчилик менен мамиле кылып тарбиялашыбыз керек да. Эгерде бул мамиленин жанагындай кыздар төрөлүп калса кандай бир деңгээлде трагедия катары кабылдап, муну кандай бир деңгээлде мындай жол болбогондук катары кабылдоонун өзү бул чоң каталык жана түркөйлүк да. Ата энелердин мындай педагогикалык сабаттуулугун жогорулаткан бул аябай маанилүү. Мен ата энелерге айтат элем, жанагындай кандай кесип, мугалимдик кесип аласызбы, врачтык кесип аласыздарбы, же болбосо токардык кесип аласызбы, ошол алган кесип сыяктуу эле ата энелик бул үйрөнүлө турган нерсе. Биз чочубастан эле ата энеликти үйрөнүшүбүз. Ата энеликти кантип үйрөнөбүз? Ошол тарбия жөнүндө китептерди окуйлу, адистер менен кеңешели, психологдор менен кеңешели, атабыздын тажрыйбасын изилдейли, өзүбүздүн үй бүлөлүк тажрыйбаларыбыздын баарын изилдейли. Ошентип биз кандай бир ата энеликти өздөштүрүп, дагы жакшы ата эне болууга өзүбүздү багыттай алабыз. Ошондуктан бизде ушул жагымдуу чөйрө түзгөн, балдарына жакшы жоопкерчилик менен мамиле кылган ата энелер көбөйсүн, жакшылык болсун. Чоң рахмат, Асылбек агай, сизге ийгилик. Бүгүнкү чыгарылыш Канада өкмөтү тарабынан колдоого алынган Роза Отунбаеванын демилгеси фонду жана Агахан фонду биргеликте ишке ашырып жаткан ата менен долбоорунун алкагында мүмкүн болду. Эне күндөлүгү балдардын психологиясына, алардын коопсуздугуна жана жашоо көндүмдөрүн өнүктүрүүгө арналган эфирлерин уланта бермекчи. Эгерде сиздерди кызыктырган темалар болсо, пикирлериңиз болсо, комментарийлерден күтөбүз. Кийинки эфирлерден жолугушканча аман туруңуздар.